2 күн мурда Бишкектин чыгыш бөлүгүндөгү Жукеев Пудовкин көчөсүнүн бир бөлүгүнө жол кыймылына чектөө кирди. Анын айынан учурда жакын жайгашкан башка көчөлөргө унаа батпай бир нече чакырымга созулган тыгын пайда болууда. Бул жерде Бишкек шаардык жылуулук ишканасы жер астындагы турбаларды алмаштырып жаткандыгы себеп болуп атат. Бул иш чаранын жүрүшү 4 айга созулушу күтүлүп атат. Транспорттун багы саны өтө эле аябай көп. Албетте мунун баарын көпчүлүгүнө ссылка кылбайбыз, бирок биздин кызматкерлер ошол эртең менен түштө кечинде багы күчөтүлгөн тартипте ошол жол кесилиштеринде багы светофордун күтүүсүнө калтырбастан жолдун ортосуна чыгып, ошол кол менен жөнгө салып, унаалардын багы тыгынын жоюу иш аракетинде иштерди алып барып жатат. Эми жакынкы күндөрү Борбор калаадагы жол тыгыны мындан да күчөшү мүмкүн. Себеби 18-майдан тарта Байтик Баатыр менен Иса Акынбаев көчөлөрүнүн айрым бөлүктөрү жабылып, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлө баштайт. Мэриянын маалыматы боюнча ремонт иштери күзгө чейин уланат. Буга байланыштуу коомдук унаалардын каттамы да өзгөртүлөт. 6 көчөнү реабилитациялоо пландалып атат. Бул Акынбаев, Байтик Баатыр, Абдрахманов, Жибек жолу проспектиси, Горький, Юнус Алиев көчөлөрү. Бул көчөлөр акыркы жолу 2001-2003 жылдары реабилитацияланган, андан бери бир нече эксплуатациялык мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу бул жолдордун үстүңкү катмарын жаңылап, кайрадан капиталдык ремонт жүргүзүү зарылчылыгы келип чыгып атат. Биз ошо 18-майда Байтик Баатыр жана Акынбаев көчөлөрүнүн айрым бөлүктөрүндө жумуштарды баштайбыз. Мындан тышкары көпүрөлөрдү куруу каралган, 3 көпүрөнү курууну пландап атабыз. Магистраль көчөсү Абдрахманова, Юнус Алиева, Акынбаева Манаса көчөгө чейин жабылып атат. Жол көчөлөр жабылганда биз 11-6, 10 маршруттарга өзгөртүү киргизебиз. Эмти каттамдар жабылбайт, болгон өзгөртүүлөрдү киргизебиз дагы. Андан кийин өзгөртүүлөр киргизип, азыркы күндө уже схемалар даярдадык. Аны өзүбүздүн баракчаларга чыгарабыз. Баракчаларга чыгаргандан кийин элдер ошол жерден көрүп, ошол каттам кайсы жерге барат, таанышып алса болот. Белгилей кетсек, Бишкектин көчөлөрүндөгү унаа тыгыны жылдан жылга курч маселеге айланып бара жатат. Аны чечүү үчүн мэриянын кызматкерлери айрым күндөрү жумушка коомдук унаа менен гана каттап турууга милдеттендирилди. Ошондой эле кала бийлиги шаар тургундары менен конокторго кайрылып, шашылыш иш болбосо жеке унаанын ордуна автобус, троллейбустарды пайдалануу керектигин сунуштоодо. Дастан Жолдошов, Абай Карабаев, 7 канал.